Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Темир Сариев сотто сөз сүйлөп көп сырды ачыктады. Сариев жарандык укугу тебеленип жатканын билдирди. Кумтөр иши боюнча шек саналып камакка алынган мурдагы премьер-министр Темир Сариев Бишкек шаардык сотундагы бөгөт чарасын кароо учурунда өзүнө жалган жалаанын негизинде айып коюлуп, жарандык укугу бузулуп жатканын билдирди. Ал 12 октябрда сотто сүйлөп жатып, Кумтөр ишине байланыштуу экология жана климат боюнча комитеттин төрайымы Динара Кутманова жалган жалаа жаап, бир катар маалыматтарды бурмалап жатканын айтты. Бүгүн Кумтөр боюнча маселе көтөрүп, ага сыртка башкаруу киргизүүгө мен өз кезегинде жетектеген мамлекеттик комиссиянын тыянактары мүмкүнчүлүк түзүп берип жатат. Ал учурда парламентте 2 күн отчет берип, бардык суроолорго жооп бергем. Ал эми бүгүн Кутманованын айтканы жалган. Бул эч кандай түшүнүгү жок адамдын айтканына тете болуп жатат. Анын 25 барактан турган отчету, ал жазган айып пулдар мен жетектеген мамлекеттик комиссиянын материалдарында бар, деди Сариев. Кыргызстандан качып кетпей турганын, соттор эч далилденбеген айыптардын негизинде мыйзамсыз чечимдерди кабыл алып жатканын билдирди. Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Динара Кутманова буга чейин 2012 жылкы Садыр Жапаровдун комиссиясы анын изилдөөлөрүнө таянуу менен Кумтөрдү иштеткен компанияга 400 миллиард сомдой экологиялык доо койгонун, ал эми 2012-2013 жылы Сариевдин комиссиясында анын бул жөнүндөгү сунуштары алынып салынган жана экотех инспекция койгон 6-7 миллиард сомдук гана доо берилип калганын белгиледи. Иш менин арызымдын негизинде эмес, мөңгүнүн үстүндө калдык таштоо маселеси боюнча козголду, деген Сариев. 12 октябрда Бишкек шаардык соту Темир Сариевдин бөгөт чарасын карап, 30 ноябрга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында камоо боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Кумтөр кениндеги жемкорлукка байланыштуу кармалган Сариев 3 августтан бери камакта жатат. Кумтөр иши боюнча буга чейин мурдагы президент Аскар Акаев баштаган 15 чакты мурдагы жана азыркы атка минерлер, жогорку кеңештин депутаттары сурак берген. Айрымдары камалган, кээ бирөөлөрү тергөө менен кызматташкан үчүн, айрымдары ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. УКМКнын Кумтөр боюнча айыптоолорунда ген иштетүүдө коррупцияга жол берилип, Кыргызстандын кызыкчылыгы тебеленип, пайданын көбү чыгым катары көрсөтүлүп, көз жумду мамиле айынан экологияга олуттуу зыян келтирилгени белгиленген. Айыпталып жаткандар жана алардын адвокаттары коюлган айыпты четке кагып келет. Булак чындык медиа. Россиялык Су-25тер Тажикстанда кол салгандын катыгын берүүгө даярдык. Ооганстанга Ирак жана Сириядан келген террорчулардын топтолушу көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине, айрыкча Борбор Азия өлкөлөрү үчүн коркунуч туудурат. Мындай кырдаал ооган чек араларынын түндүк жактагы аймактардын баарында атайын кызматтардын активдешүүсүн жана аскердик күчтөрдүн даярдыгын күчөтүүнү талап кылууда. 13 октябрда Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын атайын кызматтарынын башчылары менен жолугушууда. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин КМШ өлкөлөрүнө Ооганстандан ирактык жана сириялык тажрыйбасы бар террорчулардын келиши түз экспансиянын башталышы толук ыктымал экенин билдирди. Ошону менен катар биргелешкен атайын операцияларга күч түзүмдөрүнүн алдын ала камылгасынын маанисин баса белгиледи. Аскерий баяндамачы Александр Хроленко алдыдагы атайын операциялардын даярдыгына токтолду. Жолугушуу өткөн күнү эле Россиялык чалгындоо кызматы Афганистандагы азыркы кырдаалды мурдатан болжогону да белгилүү болду. Тажикстандын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Афган территориясынан баңгизат курал октарынын агымы күч алганын маалымдады. Бул жакшы жышаан эмес. Андан мурун Россия Федерациясынын тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденко талиптер Афганистан провинциясын көзөмөлдөөгө чамасы келбей, Борбор Азия өлкөлөрүнүн коопсуздугуна кепилдик бере албай турганын айткан эле. Талибан кыймылынын айрым куралдуу топтору Тажикстанга басып кирүүгө да даяр. Ушундай кооптуулуктардан улам Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун күчтөрүнүн Афган чек арасына жакын жерге белгиленген аскердик боордоштук 2021 биргелешкен ыкчам стратегиялык окууларды зарыл жана жетишүүдөй көрүнөт. Тажикстандагы Харп Майдон жана Маморек полигондорунда 18-23 октябрь аралыгына белгиленген машыгууларга Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстандан 5000дин тегерегинде аскер кызматкери катышмакчы.
Окуунун алкагындагы операцияларга курал жана аскердик техниканын 701, анын ичинде 40тан ашуун учак жана тик учак, Су-24М, Су-25, Ми-ВМТВ, Ми-24, ошондой эле ар кыл багыттагы 15 учкучсуз аппарат да бар. Эске салсак, аскердик боордоштук 2021 машыгууларынын жүрүшүндө өз ара аракеттешүү, издөө, эшелон атайын операциялары өткөрүлөт. Бул тууралуу биз да кабарлаган элек. ЖККнун бириккен штабынын жетекчиси Анатолий Сидоров кечээ аскердик күчтөрдүн биргелешкен тобунун күч жана каражаттары көбөйтүлгөнүн кабарлап, окууларда тажик-афган чек арасындагы окуялардын ар кыл нугун абдан курчуп кеткен вариантына дейре эске алаарын белгиледи. Чабуулчулардын кезеги. ЖКК боюнча союздаштар Ооганстан менен чектешкен аймактарда атайын окууларга даярдыгын аяктап калды. Тажикстанга Россия Федерациясынын Борбордук аскердик округунун фронттук Су-24МР бомбалоочулары, Кыргызстанда жайгашкан Кант Россиялык авиабазасынын Су-25 чабуулчулары да жеткирилген. Биргелешкен окуулар эң кызып калган убакта учкучтар шарттуу душманды издөө, анын объектилерин жок кылуу, мото аткычтар бөлүгү жана танкисттердин чабуулуна көктөн ок атуу менен көмөк көрсөтүүгө машыгышат. Чабуулчу Су-25 жердеги чакан көлөмдөгү кыймылдуу жана кыймылсыз объектилерин жок кылууга багытталган. Бул буталар так көрүнгөн шарттарда же 30 метрден 5 чакырымга чейинки бийиктикте кургактагы күчтөрдү күнү түнү түздөн-түз колдоодо. Алмашкыс аскердик бирдек Су-25тин бурулушунун чакан радиусу чабуул коюучу учкучтарына чабуулду майнаптуу уюштурууга, аскердик запасты 30 мм замбирек снаряддары, тез келүүчү жана башкарылбаган ракеталар, түзөтүлчү жана кассеталык аба бомбалары, күчтүү көлөмдүү жардыруучу аба бомбалары жана күйүүчү май аралашмасы толтурулган челектер сарамжалдуу пайдаланууга мүмкүндүк берет. Су-25 чабуул коюучу учагынын максималдык аскердик жүгү 4 тоннадан ашуун. Күчтүү жана универсалдык бул аба бирдиги Ооганстанда 1980-жылдардын башында эле өзүн көрсөтө алган. Андан бери бир нече рет заманга ылайыкташтырылганы да маалым. Алдыдагы машыгууларга даярдык абдан кызуу жана олуттуу жүрүүдө. Россиялык Борбордук аскердик округунун командачысынын орун басары Алексей Лемякин сириялык тажрыйбаны эске алуу менен Тажикстанда ЖККнун ыкчам чара көрүү жааматтык күчтөрүн материалдык техникалык камсыздоо милдеттеринин кеңири түрлөрү аткарылаарын айткан. Айтмакчы, аскердик боордоштук 2021 ыкчам стратегиялык окууларында ЖККга мүчө болбогон Өзбекстандын күчтөрү келбегени менен буга чейинки биргелешкен контур террордук машыгууларга катышканын да белгилей кетели. Ыкчам жагдай. Талиптердин бул айдагы тышкы саясий активдешүү аракеттери, Дохадагы бир катар маанилүү жолугушуулары, чет элдик гуманитардык жана каржылык жардам алууга, кыймылды эл аралык деңгээлде мыйзамдуу саясий күч катары таанытууга кадамдары деле өлкөнүн мындан аркы экономикалык жана ички саясий бүлгүнүн токтото албачуудай. Коңшу мамлекеттер жана Бириккен Улуттар уюму талиптер инклюзивдик өкмөт куруу жана аялдардын укугун коргоо боюнча убадаларын аткарбаганын белгилеп жатышат. Талибандын өз атаандаштарына каршы туруу далалаттарына карабастан Ооганстандын ири шаарларында жана түндүк провинцияларындагы электр чубалгылар линияларын жардыруулар дале токтой элек. Талиптер өлкө бийлигин кайрадан ээлегенден бери Афган жалпыга маалымдоо каражаттарында 17 теракт тууралуу маалыматтар чыкты. Аларга таянсак, көпчүлүгүнүн артында Ислам мамлекети уюму турат. Кабул, Нангархар, Парван, Кунар, Кундуздагы жардырууларда 600 киши жабыр тартты. Терактылардын баары эле коомго ачыктала калган жок. Тажикстан менен чектеш Кундуз провинциясына караштуу Ханабад уездиндеги шеиттердин мечитиндеги 8 октябрдагы теракт 120 кишинин өмүрүн алып, 160тан ашуун адамды жарадар кылды. 14 октябрда Кунар провинциясында талиптердин уездик полициясынын начальниги олтурган автомобиль жардырылды. АКШ жана НАТОнун аскердик интервенциялары менен болгон күрөштө Талибан жеңишке жетишкенден бери Афганистанга, Ирак жана Сирияда согуштук аракеттерди жүргүзүүдө тажрыйбага топтогон ИИМ террорчулары чогула баштады. Бул баарына каршы согушунун уланышынан коңгуроо кагат. Калган көйгөйлөрү аз келгенсип ушул тапта афган калкынын жүрөгүн өйүтүп турган нерсе өлкөдө бийлик үчүн күрөшкө улам жаңы мурдагылардан да радикалдуу топтордун жаралышы, ошондой эле этникалык тажик кенже Ахмад Масуддун
жетекчилигинде улуттук каршылык көрсөтүү фронту да талиптер менен эзелки партизандык күрөшүн улантууда. ЖКК Ооганстандагы абалды эске алып, Тажикстандагы аскердик окууларын, ал эми Россия Душанбеге россиялык аскердик жана аскердик техникалардын жардамын, жакынкы айларда Тажик-Ооган чек арасын материалдык, техникалык жактан бекемдөөгө көмөктөшүүнү уланта берери ажып эмес. Бул кыймыл Кыргызстан, Россия жана бир катар мамлекеттерде тыюу салынган террордук уюмдар. Булак Назар Ньюс чекит KG.